Белгилүү кудул жана пародист Гүлжайна Атаканова өзүнүн Instagram баракчасына мындай деген билдирүү калтырды. Өзүмдү сүйөм, мен өзүмдү сүйөм. Аллахыма чексиз шүгүр айтамын. Ата-энеме ыраазычылык билдиремин. Мени ушул жарык дүйнөгө алып келишкенине. Урматтуу мусулман бир туугандарым, эч качан бирөөнүн көңүлүн оорутпайлы, бирөөнү билип билбей ушактабайлы. Себеби акыретте бирөөнү ушактаган болсо тапкан собубуз суудай болуп агып, ошол кишиге кетет экен. Аллахым сүйгүлө деп тилди берди бизге. Жакшы сүйлөбөйлүбү, бирөөнүн ийгилигине кубанбайлыбы, бирөөнүн бактысына сүйүнбөйлүбү? Баарыңыздарды жакшы көрөм. Бактылуу болуңуздар. Кыргызстаныбызда тынчтык болсун, эч ким оорубасынчы, деп билдирүү калтырды. Абылгазиев оорулуу менен катнашта болгон акыркы адамды аныктамайын карантинди токтото албайбыз. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев республикалык штабтын жыйынын өткөрдү. Жыйындын жүрүшүндө өкмөт башы белгилегендей, адамдар ортосундагы байланышты минималдаштыруу боюнча аракеттер коронавирус инфекциясынын кеңири жайылышына каршы туруунун эң натыйжалуу ыкмасы. Тесттердин бардыгынын анализдери чыгып, алардын контакттары боюнча акыркы киши такталмайынча карантинди токтото албайбыз. Биз үчүн ар бир жараныбыздын өмүрү баалуу. Эпидемиянын учурдагы абалын көрүп туруп, кырдаалды жеңилдетип коюуга жол бере албайбыз. Акыркы контакт болгон адам табылганга чейин иштейбиз. 100% жок деген ишеним керек. Бүгүнкү күндө бардык медициналык дары-дармектер жана жабдуулар жетиштүү, бирок запастарды убагында толтуруп туруу керек. Ошол үчүн дагы ала турган муктаждыктардын эсеби күн сайын чыгарылып жатат. Өкмөт медициналык кызматкерлердин тийиштүү каражаттар менен камсыздоого жана коронавируска каршы натыйжалуу күрөш жүргүзүү үчүн штабтарды түзүүгө бардык күч-аракеттерин жумшайт деп белгиледи Мухаммедкалый Абылгазиев. Маалымат булагы Барометр Чекит KG.